Салам достор, Кыргызстандагы оппозиция жана анын мааниси жөнүндө сиздер менен ой бөлүшкүм келди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстанда оппозиция жок эмес бар. Алардын арасында парламентте расмий оппозиция макамын алып, бирок бийликтин жүгүртегине айлангандар дагы бар. Жаңы оппозиция болобуз деп, бирок бийлик менен кызматташууну көздөгөн жасалма оппозиция дагы бар. Мына ушулардын ичинен өзгөчөлөнгөн оппозиция бар, ал Бүтүн Кыргызстан партиясы. Эмне үчүн ал өзгөчөлөнгөн? Анткени Бүтүн Кыргызстан азыркы бийлик системасына да, анын башында тургандарга дагы оппозицияда. Демек Бүтүн Кыргызстан системдик оппозицияда. Башкалар мындай оппозиция боло алышпайт. Өзүңүз байкап көрүңүз. 2010 жыл апрель төңкөрүлүшүнөн кийин парламенттик башкаруу деп аталган азыркы бийлик системасы, шайлоо эрежелери түзүлгөн. Мына ушул чала парламенттик башкаруунун автору жана аны жүзөгө ашыруучулар азыр кезге чейин бийликте отурушат. Калк тарабынан кескин четке кагылган партиялык тизме менен шайлоо дагы мына ушулардын учурунда биротоло орночо калды. Текебаев, Атамбаев, Жээнбековдук чала парламенттик башкаруу системасы Кыргызстанды туңгуюкка алып келди. Кыргызстан азыр банкроттук абалда. Өзүңүз байкап көрүңүз. Тышкы карызды төлөй албайбыз деп, карыздарды төлөөнүн мөөнөтүн узартып бергиле деп, президент баш болуп, чет өлкөлөрдүн лидерлеринен, эл аралык каржы уюмдардан жалдырап суранып отурушат. Бюджетте айлык акыны, пенсияны жана башка төлөмдөрдү төлөөгө каражат калбай, ага дагы сырттан насыя сурап, пандемияны шылтоолошуп, мамлекетти $500 миллиард карызга батырышты. Мына ушул өтө оор жана кейиштүү экономикалык абалга тилекке каршы эч ким жооп бербейт. Президент Конституцияга ылайык финансы экономикага жооп бербейт деп сыртка чыга берет. Бул нерселерге жооп берген өкмөт башчы болсо сарулак. Бизде парламенттик башкарууда бул өзгөчө бир абсурдтук көрүнүштө парламентте бир депутаты, фракциясы жок адам премьер-министр боло берет. Анан парламентте таяныч жок адамды булар каалаган күнү кууп жибере беришет. Мына ошентип экономика бир премьер-министр менен кошо сарулакка айланып жатат. Жогорку кеңештин абалы болсо түшүнүктүү. Бул жогорку кеңешти алып келген шайлоо системасы биротоло коррупцияланды, дискредитацияланды. Олигарх, коммерсанттар болсо партияларды мамлекеттин ресурсун талаптоноо, коррупциялык жолдор менен баюунун бир куралына айлантып алды. Бүтүн Кыргызстан партиясы мына ушул жоопкерсиз системага жана анын башында тургандарга кескин оппозицияда. Бүтүн Кыргызстан партиясы аткаруу бийлигинин башында бүткүл эл тарабынан шайланган президент болууга тийиш деп эсептейт. Ал баарына жоопкерчиликтүү болуш керек. Ал эми парламент бир мандаттуу округтардан эл тарабынан түз шайланыш керек. Эл шайлаган, элге таянган парламент гана күчтүү боло алат. Мына ушундай парламент гана президенттин бийлигин теңдеп, тең салмактуу кыла алат. Сот бийлигине келгенде, соттор бизде азыр президент жана анын аппаратынан көз каранды. Ошондуктан сотторду толук көз карандысыкка чыгарыш керек. Мына ошондо гана сот адилеттүүлүгү, соттордун көз карандысыгы жөнүндө сөз кылууга болот. Мына ушундай тең салмактанган бийлик системасынын негизги милдети экономиканы көтөрүү болууга тийиш. Экономиканы көтөрүү менен гана биз чек ара, коопсуздук, жол, саламаттык сактоо жана башка толгон токой социалдык маселелерди чечүүгө биз мүмкүнчүлүк алабыз. Ансыз эч нерсе чече албайбыз. Бул максаттарга жетүүдө алгачкы кадамдар эмне болуш керек? Бул кумтөр баш болгон алтын кендер. Мына ошол жерде казылып алынган алтындын 50% жок дегенде Кыргызстанга таандык болуш керек. Баждан
бюджеттен кыйгап кетип жаткан миллиарддаган сомдор дагы бюджетке куюлуш керек. Бул нерселердин бардыгын парламент тыкыр көзөмөлгө алыш керек. Азыркы парламент аларга карабай, коркуп, тескерисинче олигархтарды тейлөөчү бир органга айланып калды. Башканы коюп, Кумтөргө бир аз кененирээк токтолсок да, Кумтөрдөн Centera Gold Inc. жыл сайын 20 тоннага чейин алтын казып алып, аны 1 миллиард долларга чейин сатат. Кыргызстан бюджетине болгону 80-90 миллион доллар гана төлөйт. Өндүрүштүк чыгымдарды эске алып, ушунча кетет деген менен, жок дегенде Centera Кумтөрдөн жыл сайын 500-600 миллион доллар алып чыгып кетип жатат. Эмне үчүн президент буга карабайт? Эмне үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргобойт? Эмне үчүн президент жана анын коммерциялык, олигархиялык парламенти бул маселелерди карабайт? Бүтүн Кыргызстан партиясы мына ушуга окшогон системалашкан коррупциянын башын кыя чабат. Мына ошон үчүн да бүтүн Кыргызстан системдик оппозицияда. Мына ошон үчүн да олигархия, коррупциялашкан бийлик бүтүн Кыргызстандан, анын лидери Адахан Мадумаровдон жаны калбай коркуп жатат. Парламентке өткөрбөйбүз деп жан талашып, жан үрөп жатышат. Бирок парламентке кимдин өтөрүн өтпөсүн жараткан жана кыргыз калкы чечет. Алар чечпейт. Бийликтегилер чечпейт. Жараткан жана кыргыз калкы чечет.